жүгөрүнүн дагы гибридтеринен биздики абдан жакшы деп сурап издеп келип атышты да. Бул жагынан сүйүнтүп айтсак болот. Сырттан келген сорттор башка өлкөнүкү да. Көп баягы бир жыл жакшы берип калышы мүмкүн, экинчи жылы жок. Жаздык менен күздүктү алмаштырып себип аткан учурлар бар. Башка региондорго туура келбеген сортторду себип алып меники болбой калды деп атат. Жанагы Урматтуу Москва шаарындагы боордоштор, сиздерге White Star стоматологиялык борбору жогорку сапаттагы кызматтарды көрсөтөт. Тиш алуу, тиш салуу, тиштерди дарылоо, агартуу, цирконий, металлокерамика, Emax, тиилчек протездер, имплантация, брекет система менен тиштерди түздү. Аптанын ар жума күндөрү тиш алуу акысыз. Жана ошондой эле рентген жана консультация акысыз. Жумуш убактысы эртең мененки 9-дан кечки 9-га чейин. Дем алышсыз. Катталуучуларга 10% жеңилдетүү. Биздин дарек: метро Люблино, улица Краснодарская, дом 57, корпус 1. Байланыш үчүн телефондор 8925 148 85 28, 8925 662 18 16. Республиканын ичиндеги 96 үрөн чалбасында эгилип такалтып аткан уруктун 65% биздин кыргыз дыйканчылык илимибизде тиештүү сорттор. Анын ичинде гибридтерибиз да бар. Көчө мына президентибиз да катышты. Айыл чарба көргөзмөсүндө дагы биз өзүбүздүн жаңы чыккан айыл чарба сортторун, буудайдыкын, арпаныкын, пахтаныкын алып чыктык. Андан башка мында картошканыкы бар, кукурузаныкын, жүгөрүнүкүн алып чыктык. Абдан жакшы сортторубуз бар. Бирок баягы өзү илимине, эмгегине сүйгөн адамдар кетпей ушул жерде мына баары улуу муундагы адамдар болуп калды. Ушундай кыйынчылыкка караган жокпуз, бирок абдан жакшы баягы биз чыгарып аткан сортторубуз дагы бүгүнкү күндө сүйүнтө турган, же болбосо башка сырттан келип аткан сортторго салыштырмалуу түрдө абдан жакшы, сапаттуу, түшүмдүү сортторубуз дагы бар. Өткөндө да көрдүк, мен радиодон да айтып бердим, андан башка көргөзмөгө келген адамдар да сурап атты да ошол жерде. Бул ким, кандай сорт, кайсы гибридтер деп ошондо сырттан келип аткан сорт жана кукуруза деп коебуз биз, жүгөрү. Жүгөрүнүн дагы гибридтеринен биздики абдан жакшы деп сурап издеп келип атышты да. Бул жагынан сүйүнтүп айтсак болот. Андан башка эми Асан Кадырович айтып берет болуш керек, топурак таануу институту боюнча депчи. Мен айтайын деп атканым, эң негизгиси айыл чарбасы деп сөз болуп аткандан кийин, айыл чарбасы бул түздөн түз которгондо бүгүнкү күндөгү айыл маданияты дегенди билдирет да. Айыл маданияты, айыл маданиятынын бүгүнкү күндө деңгээли кандай? Республикабыздын ичинде болуп аткан түрдүү саясаттар, мисалы үчүн жерлерди кетип аткан, биз башка өлкөлөргө барып келип атабыз да. Кыргызстанда бир көйгөйүбүз бар, ушу айыл чарбасы бир мындай биринчи муундан экинчи муунга өтө турган айыл чарбасы болбой атат. Анткени дайыма бирөө жасайт, экинчи үй бүлөдөн жасабайт, улантпайт да. Эми башка өлкөлөргө карап атсак, Италия, Францияда жүзүм өндүргөндөр болсо, ал окум тукумуна чейин өткөн аябай бир мындай дасыккан фермерлер да. Анан бүгүнкү күндө биз Кыргыз Республикасы жаш өлкө болуп аткандыгына байланыштуу, ошо айыл чарбасы дагы абдан бир жаш мындай чоң тажрыйба ала элек айыл чарбасынын катарына кирип атабыз да. Эми азыр буюрса Чүй регионунда, башка региондорубузда абдан бир мындай алдыга чыгып аткан дыйкандар да чыгып атат. Эми мындан ары дагы ошолорго көмөк көрсөтө турган эң биринчи тармак бул агрардык илим болот да. Анан илим жок, биз кандай гана айыл чарбасын алып барбайлы, ал иши дагы алдыга жылбайт. Анан баягы иштеп аткан ишибиздин маңызын да көрбөйбүз да. Ошондой бүгүнкү күндөгү андан башка эми көйгөйдү айтып кетсек, эң ушул кадр маселеси да, жаштарды кантип тартабыз. Мына бүгүнкү күндө мен дагы өзүм эми сырттан окуган адам катары ушу бизге проекттер келсе экен, долбоорлор келсе экен, жаштарды тарталы дейбиз, бирок мамлекет тарабынан каржылап атканда каржынын көлөмү абдан жакшы бир мындай деңгээлге чыкпай атабыз да. Бул жагы эми келечекте уже президентибиз дагы баягы сөзүн берип кетти, жолугуп атабыз. Чечсе болот маселени. Чечип айыл чарба илимин алдыга жылдырганга мүмкүнчүлүктөр абдан толтура. Бир гана нерсебиз, ошого баягы айыл чарбасына, илимине, суугуна, ысыгына чыдайм деген гана адамдар келип, ордуларын таап иштесе, келечекте мен ойлойм, ушу айыл чарбасындагы бир жаңы бир эс ала турган аймакка айландырсак болот. Жакшы суроо болуп кетишти. Продовольствие, тамак аш коопсуздугу деп атпайбызбы? Тамак аш коопсуздугу Кыргызстандын айыл чарбасынын деңгээлине көз каранды болот да. Бүгүнкү күндө дан эгиндери боюнча мына Кыргыз дыйканчылык илим изилдөөсүндө бүгүнкү биздин чарбаларыбыздын астында бир 500 тоннанын тегерегинде уруктарыбыз турат. Таратып берсек болот. Анын ичинде региондорго жана башында айтып кетпедикпи, Кыргыз Республикасы бак резко континенталдуу өлкө да. Ар бир регион бир экинчи региондон айырмаланып турат. Ошого конкреттүү түрдөгү чыгарылган
кээде басым жасап кетсек болот, сырттан келген сорттор башка өлкөнүкү да. Көп баягы бир жыл жакшы берип калышы мүмкүн, экинчи жылы жок. Бирок биз чыгарып аткан кыргыз окумуштуулары чыгарган сорттор ошол белгилүү конкреттүү түрдөгү региондордун климаттык шартына жараша чыгарабыз сортторду. Бүгүнкү күндө биздин реестрде бир 28 сорт бар азыр. Ошону биз фермерлердин жаңылбай тандап алышы да бир жерден. Ошон үчүн сөзсүз түрдө жана министр айтып аткан программаны өзүбүз камсыздайбыз деп атканга, бул жерден баягы уюштуруу иштери, анан ошону өз убагында аткаруу, толугу менен иш аткарса болот. Ал эми толук камсыздоо мүмкүн. Толук камсыздоого сиз мындай айтып атасыз, толук камсыздаганга толугу менен 100% камсыздай албайбыз. Мына май өсүмдүктөрү бизде региондорубузда абдан астанда айдалат. Май өсүмдүктөрүн айтып атасыз. Кант кызылчасы боюнча жасасак болот. Совет мезгилинде кант кызылчасы Борбордук Азиядагы бирден бир өлкө болчу. Түшүмдүүлүгү жагынан дагы, деңгээлдеринен, анан сапаты боюнча дагы. Бүгүнкү күндө да кант кызылчасын жанагыдай биз мамлекет аркылуу сетти жакшы түзсөк да, түйүндөрдү мисалы кант дыйкан менен ошо кант кызылчасын кабыл алып аткан компаниянын ортосундагы алака жакшы болуп, ошону кийин программа кылып карасак кант менен аткарса болот. Биржан Катышевский суроо бердим эле, мына сиздер айтып атасыздар, жана үрөндү чыгарып атабыз депчи. Ал жакшы, бирок тилекке каршы мына быйыл 19.000 тонна үрөндү сырттан сатып алдык. Ооба. Дагы өйт эткен сырттан сатып алгыча. Ошондо сиздердин үрөндүк чарбалар менен байланыштырыңыздар кандай? Илимий байланыштырыңыздар кандай? Алар качан ушу дыйкандарды кондициялык үрөө менен камсыздап толук? Андан жакшы татаал суроо, бирок абдан мындай бир ачык чыга турган суроо болчу да. Үрөөнчүлүк абдан бир татаал нерсе да. Мен бул министрликтин алдындагы 96 үрөөнчүлүк чарбасы бар да. Анан мен ошол баягы текшерүүчү бол комиссиянын курамына да кирдим. Көпчүлүк үрөөнчүлүк чарбаларда ошол агрономдордун жана семеновод деп коебуз, үрөөнчүнү өндүрүп аткан жетишпейт да. Азыр бүгүнкү күндөгү айтып атабыз да, биз кыргыз дыйканчылык илимий изилдөөбүздө баштапкы деп атабыз да, баштапкы эң биринчи жанагы семенной материалды, уруктук материалды биз чыгарып берели. Калган 96 чарба бизден первичканы биринчилик чыкканда алсын. Анан канча фермерге деп биз анткени айтып атабыз да, статистикалык боюнча так болбой калып атат да. Фермерлер өзлөрү запрос кылбайт. Эртерээк, мисалы үчүн бизге институтка келсе, Нарын областын бир пилотный проект кылалы, мына ат башыга боого бизге жылына монча тонна урубарлар бизге сунуш кылса, биз ошону аткарганга аракет кылмакпыз. Анан кээде институт менен, биздин илимий институт менен ошо дыйкандардын ортосундагы, үрөөнчүлүк чарбалардын ортосундагы байланыштар ар кандай болуп кеткен. Анткени бир жерде менчик чарбаларда турат да, алар компаниялар менен алака түзүп алышкан, Россияныкы менен башкалыктан алар алып келип, анан биз жакка таратып атат да, керек депчи. Бирок өзүбүздүн ички уруктар менен дагы чечсе болот. Бирок толук эмес да. Сөзсүз түрдө бир жерде конкуренцияда болуш керек, үрөөнчүлүктө антпесе үрөөнчүлүк чарбалардын өнүгүшүнө да кыйын да. Анткени өткөндө мына мен Кореяга жүрүп келдим. Аларда дагы материалдар, семенной материалдарды инспекция кылып атканда укмуштуудай жолго коюлган да. Алардын сапаты дагы ошол регионго туруктуу эмеспи деп, тилекке каршы кээде биз Кыргызстандын ичинде дагы бизги тааныбаган сорттордун көбөйүп жайылып кетиши да. Ошол дагы абдан бир мындай тоскоолдук кылып атат. Анткени фермерлер билбейт, жаздык менен күздүктү алмаштырып себип алып аткан учурлар бар. Башка региондорго туура келбеген сортторду себип алып меники болбой калды деп атат. Жана айтып кеткенде мен айтып кетпедимби башында. Дыйкандардын деңгээлдери, топуракты июнда себип атышат. Оптимальный посев срока деген бар, өз убагында себишибиз керек. Кечигип калып атат, бышпай калып атат. Жана ошол эле жүгөрүлөр, ошол эле арпа, буудай дакыр бышпай калып атат да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө дыйкандар эми кээ бирөөлөр келип атат. Мында өнүгүп калган дыйкандар бизге рекомендация бергиле, сунуш бергиле депчи. Алар менен иштеген, биз менен иштеген чарбалардыкы дайыма сөзсүз түрдө бир мындай гарантийный урожай бар да. Алса болот.